Ja, da bin ich gerade zurück. Ja, ich bin gerade vor einer Woche angekommen. Учурдун жана келечектен кесиби болгон инженердик билим берүүнү өнүктүрүүдөгү артыкчылыктар жана тенденциялар бүгүн Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде талкууланды. Эл аралык интеграциянын алкагында өтүп жаткан эл аралык симпозиум Кыргыз-Герман техникалык институтунун 20 жылдык мааракесине карата өткөрүлүүдө. Иш-чараны Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен Германиянын академиялык алмашуу кызматы биргелешип уюштурган. Максаты эки өлкө ортосунда инженерия багытында кызматташууну бекемдөө. Рад вас приветствовать на симпозиуме, посвященном 20-летию нашего Кыргызско-германского института. Мындайынча айтканда мен ойлойм, бул Кыргыз-Герман ортосундагы байланыш, айрыкча ушу билим жаатында, илим жаатында бул Кыргызстан үчүн абдан керектүү, абдан маанилүү байланыш болуп саналат. Анткени бул байланыштын негизинде биз Германияда болгон эң мыкты тажрыйбаларды өзүбүзгө алып, андан ары биздин Кыргызстаныбызды өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк ала алабыз. Ошон үчүн биз албетте биздин институт, биздин университет ушу Германиянын баягы ДАДга, баягы университеттерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул күнгө чейин баягы өздөрүнүн колдоосун эметип көрсөтүп келе жатышат. Башка айтканда, ошо профессорлорубуз жыл сайын 20дан ашык профессорлор келип бул жерге келип сабак өтүп келишет биздин балдарга. Бул абдан жакшы. Анан биздин балдар өзгөчө башкалардан өзгөчөлөнүп, немис тилин дагы аябай мыкты билишет, үйрөнүшөт. Мындайынча айтканда, биздин бүгүнкү болуп аткан иш-чарабыз бул маанилүү, жеке эле биздин университет үчүн эмес, деги эле Кыргызстан үчүн абдан маанилүү иш-чаралардын бири болуп саналат деп эсептесем, мен жаңылышпайм. Эл аралык интеграциянын алкагында инженердик билим берүүнү өнүктүрүүдөгү артыкчылыктар жана тенденциялар аттуу эл аралык симпозиумдун биринчи күнүнө билим берүү жана илим министри Долдургүл Кендирбаева, Берлиндеги DID башкы бюросунун директору Кай Франке, вице-президенттер, профессорлор, германиялык өнүктүрүш университеттердин эл аралык бөлүмдөрүнүн жетекчилери, Кыргызстандагы чет мамлекеттердин уюмдарынын өкүлдөрү, жетекчилер катышты. Берлиндеги DID башкы бюросунун директору Кай Франкенин айтымында эки өлкө ортосунда кызматташуу ийгиликтерди багындырууда. Кыргызстан менен Германия билим берүү тармагында кызматташа баштаганына 20 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта биз 5 окуу жай менен иштешүүгө жетиштик. Кызматташуунун башында бир гана университет менен иш алып барчубуз. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен бирге көптөгөн студенттерге билим берүүдөбүз. Учурда келечекте жүрөбүз деп ишенимдүү айта алам. Анткени биз жасап жаткан аракеттер бүгүнкү күндө жемишин берип, студенттер өз ордун таап жатат. Кызматташуулар мындан да аруланып, ийгиликтерди чоң деңгээлде жарата бермекчибиз. Бул политехникалык институт, университет бүгүнкү күндө Кыргызстан эмес, Орто Азиядагы, же болбосо Борбордук Азиядагы орду бар окуу жайдын бири болуп эсептелинет. Дүйнөлүк билим берүү системасында рейтингде ийгиликтүү натыйжаларга ээ болгон. Белгилей кетсек, Кыргыз-Герман техникалык институту 2004-жылы түзүлүп, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен Берлин техникалык университети кызматташып келет. Бүгүнкү күндө бул багытта жыл сайын бир нече студент билим алып, аларга замандын талабы болгон инженердик кесип окутулат. Асель Ахмат, Гочур Кубанычбеков, 7 канал.